Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 27 апрель 2025 жылы сиздер менен мен Султанбай Жигитов. Сиздерге жакшы маалым болгондой, УКМКнын кызматтык жасалма документтеринин негизинде БШК 28 март 2025 жылы мыйзамсыз токтому менен мени мыйзамсыз мандатымдан ажыраткан. Ошол эле күнү мен БШКнын мыйзамсыз токтомуну сотко берген. Бишкек шаарынын административдик сотуна. Буга чейинки видеолорумда мен сиздерге кантип менин арызымды сотко албай жаткандарын, баш тартып кайтарып аткандары жөнүндө, анан кийин 28-4 апрелге чейин ушу кайтарып аткан жөнүндө менин арыздарымда. Андан кийин 3 апрелде 4 апрелде бир замат деле менин арызымды кабыл алып сот, анан кийин даже 23 апрелге биринчи алдын ала сот каралуусуна чейин коюп бергендигин айтып бергенмин. Ошону менен бирге мени сот системасынын капкандарына түшүрүү деген аракеттери жөнүндө айтып бергенмин. Ошону менен байланыштуу мен арызымды соттон кайра алып 8 апрелде БШКга кайрадан арыз жазып, сотко чейин териштирүү жүргүзүүнүн кажет экенин билдирип, мыйзамдын талаптары боюнча эгерде мен ошол 30 күндүн ичинде, мындайча айтканда 28 апрелге чейин эгер мен сотко чейин териштирүүлөрдү БШК менен эгер жүргүзбөсөм, биздин мыйзамдар боюнча мөөнөт өтүп кеткенден кийин мен ал БШКнын мыйзамсыз токтомуну сотко кайрылып, сотко берүү укугумдан айрылып калат экенимди билдирип, мен ошол БШКга 8 апрелде сотко чейин териштирүү жүргүзүү жөнүндө арызымды жазган болчумун. Бирок азыр ошол 8 апрелден тартып менин арызымды БШК 3 ирет кайтарып кабыл албай, ар түрдүү формалдуу мындай себептер менен мага арызымды кабыл албай, сотко чейинки териштирүүдү жүргүзгүсү келбей мага кайтарып атат. Ал эми азыр 3-4 күн мурун мен кайрадан 4-чү ирет БШКга арызымды жазып бердим. Сотко чейинки териштирүүдү жүргүзүү жөнүндө бул милдеттүү түрдө мыйзамдын талаптарына жайша жүргүзүш керек экенин билдирип бердим. Бирок мына 3-4 күн өтүп кетти, эч кандай жол жок. Мен ошол БШКнын төрагасынын биринчи орун басары Жупоева айым менен дагы жолугушканга жетиштим. Ал жерде Жупоева менен жолукканда мунусун да караштырып беребиз, БШКнын мүчөлөрүнүн баарына таркатып беребиз сиздин арызыңызды, анан ошого жараша сизге жообуңузду беребиз деп мага сөзүн берген эле. Мына 3-4 күн өттү, жообу мага келе элек. Ошону мен азыр күтүп отурам. Азыр мындайча айтканда бир айдан бери менин арызым, ошол БШКнын токтомунун үстүнө жазган арызым сот түрүндө деле, сотко чейин териштирүү түрүндө деле эч кандай териштирүү болбой келет. Мен ошого таң калып атам. Анан мен бир айдан бери эмнеге жетиштик, кандай жыйынтык деп ойлонуп көрсөм, бир айдан бери мен буларды жогорку кеңештен тартып, УКМКны, БШКны, жана сотту бардыгыны укук талаага кайтууну чакыруу менен эле жүрөт экен бир айдан бери. Булар эч мындай укук талаада иштегиси келбейт экен. Эмнеге мындай укук талаада иштегиси келбейт деген мен
үчүн түшүнүксүз болуп аткан. Укук талаага кайра кирүү дегендин мааниси эмне да, ушул менин конкретный ишимди териштирүүдө биздин Кыргызстандын талаптарына, бүт талаптарына ылайык жасайлы деп ошондой чакырык менен келатам да. Эч качан ушулар негедир ушул чакырыкка баш ийбей ушул күнгө чейин менин ишимди мындай териштирип карагысы келбей атат да. Соттагы мындайча айтканда БШК айрыкча мына 8 апрелден бери баш тартып карагысы келбей атат. Анан менде суроо болуп атат, эмне үчүн булар ушул укук талаанын алкагында менин ишимди карагысы келбейт деп. Анан карап көрсө булар укук талаада мыйзамдын талаптарынын баарына ылайык карашканга булар кызыктар эмес экен. Себеби деген эгер мыйзамдын талаптарына так талаптарына ылайык келтирип, эгер менин ишимди караштыра баштаса, булардын бүт бардыгы мыйзамсыз кыймылдары ачык жарыкка чыгып калат экен. Биринчиден эмнеси чыгат? Биринчиден баягы УКМКнын кызматтык жасалма документтери үчүн мындай экени бардыгы чындыкка чыгып калат да. Себеби деген алар моундай УИТ МВДдан берилген справканы четке кагып ататтар да, мойнуна албай. Бул УИТ МВДнын справкасында Айжигитовде эч кандай соттуулугу жок, эч качан болгон эмес деп жазылып турат. Ошондуктан булардын эң негизги койгон мага дооматтары эле Айжигитов депутаттыкка коюп атканда, катталып атканда, талапкер болуп, депутаттык талапкер болуп катталып атканда өзүнүн соттуулугун жашырган, соттуулугу бар деген доомат коюп атат да. Анан буларга могу справканы берип атам, айтып атам, эч кандай менде соттуулугум жок. Муну мына МВДнын справкасы айтып атат. Бул расмий справка. Вот март, ушул 25-жылдын март айында алынган справка. Андан тышкары мына дагы бир справка, бул март 22-жылга караштуу справка. Ошол кезде дагы айтып атат, эч кандай Айжигиттин соттуулугу жок, жаратылышта болгон эмес мындай соттуулугу деп. Ошондуктан мен мындайча айтканда булардын койгон дооматы мыйзамсыз, жалган. Себеби деген мен жок нерсени мен кантип жашырам? Жашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан жок нерсени жашыруу мүмкүн эмес. Мен эч кандай соттуулугум жок. Соттуулугумду мен жашырууга бул нонсенс да, просто жок нерсени жашыруу. Ошондуктан бул жагы чыгып калат да. Экинчиси, биздин шайлоо процессине, биздин мыйзамдар боюнча шайлоо процессине кирише эле турган так мыйзам түрүндө жазылган тизмелер бар. Ошол жерде кандай коомчулук органдар жана мамлекеттик органдар шайлоо мыйзамынын негизинде жана башка мыйзамдардын негизинде шайлоого кирелеше турган укугу бар экен, тизмеси так жазылган. Ошол тизмеде УКМК жок, ал тизмеде. Мындайча айтканда, УКМК шайлоо процессине киришкенге эч кандай акысы жок. Ал только так мыйзамда жазылган, тизмесинде жазылган эле органдар, мындайча айтканда, келишишке укугу бар. Ошондуктан бул жагы да билинип калат дагы. Ошондо жанагы УКМКнын БШКга кайрылып, ошол Айжигитовду мандатынан ажыратылган деген сунушту берген мыйзамсыз экени ушул жерде
bilinip kalat da, uşul siyahtуу nerse bilinip kalat eкен dagы. Bular ошондуктан bular Mizam talağının alkağında men işimdi karaganга mına bir aydan beri kaçıp atışatlar. Bирок bir aydan içinde menin mandatım manisi de ikinci planga ötüp kaldı, maneli emes boldu öyle. Bir aydan içinde ötö maneli bizdin konstitusiялык kuruluşlarga, bizdin mamleketibиздин коопсуздугуна, bizdin gраждандардын, bizdin жарандардын укуктарына жана биздин Кыргызстандын башкаруу системасына коркунучтуу болгон фактылар жана белгилер açık жарыкка чыгып атты да. Мына ушул мен bir ayдын ичинде мына адилеттүүлүктү, чындыкты издеп күрөшүп аткан убакта ошого окшогон фактылар чыгып атат да. Ошол фактылардын биринчи эмеси кандай бул кемчиликтер чыгып атат? Биздин мамлекеттин, биздин коомдун көп кемчиликтери жарыкка чыгып калды да. Ошол bir ayдын ичинде мен ишимди караштырып жатып. Биринчиден бул бийлик бутактарыны узурпациялоо фактылар жана белгилери жарыкка чыгып калып атат да. Ал деген мисалы жогорку кеңештин эгер укуктары узурпация болуп калып атканда жана башка партиялардан же болбосо жана башка мамлекеттик органдардын укуктарыны УКМК жагынан узурпация кылып өзүнө алып алгандарыны фактылары жана белгилери ачык жарыкка чыгып калып атат да. Мисалы ала турган болсок, ошол эле жогорку кеңеште УКМК жагынан узурпация кылып алган фактылары менен белгилери бул ошол жерде жогорку кеңештин эмесинде, трибунасында туруп алып, ошол УКМКнын башчысы бардыгына сөз бербей, бардыгына мындай сөзүнү бузуп, депутаттарды ачык эле коркутуп, мандатынан ажыратам деп, мен уже ЦИКке мындай сунушту кылдым, мындайча айтканда мындай сунуштарды бердим деген мааниде ошол анан кийин анча мынча депутаттарды кадимки эле биринчи класстын балдарындай башкарып тур, мен сага айтып атам деген немеде анан дагы ошол кезде эле ошол жогорку кеңештин төрагалык кылып отурган ошол адамдар дагы ошол УКМКнын башчысына эч кандай мындай замечание кылбай, мындай сиз жогорку кеңеште турасыз, бул өзүнчө бийлик бутагы, мизапча каршы бийлик бутагы деген мындай айтып койгон жок да эчтеке. Мунун баардыгы ошол жогорку кеңеште УКМК тарабынан узурпация кылып алган фактылары жана белгилери деп айтса болот да. Анан бул жерде эмнени айтыш керек? Бийликти узурпациялоо биздин конституциябыздын 5-беренесинде так эле жазылып турат. Мындай деп жазылып турат. Насчет мамлекет бийлиги жалпы коомго кызмат кылыш керек. Анын бир четине эмес, же болбосо бир группа ошол бийликте турган группа адамдардын кызыкчылыгына эмес, жалпы коомчулуктун жана мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына кызмат кылыш керек, мамлекеттик бийликтер жазылып турат. Анан ошол мамлекеттик бийликти узурпациялоо, бирөөлөр өзүнө баш ийдирип алуу, өзүнүн кандайдыр бир жеке кызыкчылыгын иштетүү бул узурпация болуп эсептелет. Анан ошол мындай такыр мындай нерсе болбош керек экени жөнүндө айтылып атат. Анан кийин ошол эле жерде бийликти узурпация кылуу бул өзгөчө оор мамлекеттик кылмыш деп жазылып турат дагы эле. Ошондуктан бул конституциябызда
bekerinen özgöçö berene kılıp, özünçö berene kılıp yazılgan emes. Sebebi degen uzurpatsiya, meylikte uzurpatsiya emne degan korkunçlar var. Birinci korkunuşu bu mamleketlik biyilik eğer uzurpatsiya olup kala turgan bolsa, jalpı elдин, mamlekettin aytkanda kızыкчылыгына иштебей, ошол uzurpatsiya кылып алган bir группа адамдардын эле кызыкчылыгына иштеп калат да, ошол коркунуч ошондо. Экинчи коркунучу бийлиги uzurpatsiya болуп калган мамлекетте ал мамлекет өзүнүн толук кандуу, нормалдуу өзүнүн мамлекеттик функцияларын аткара албай калат. Элдин кызыкчылыгы жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өзүнүн нормалдуу мамлекеттик функцияларын аткара албай, ошол uzurpatsiya кылган адамдардын эле кызыкчылыгына иштеп калат. Ошол жагына коркунучтуу болуп аткан. Анан дагы uzurpatsiянын дагы бир чоң коркунучу бул uzurpatsiyalанган мамлекетте коррупция өтө тереңдеп тамырлап калат. Бул коррупция деген бул биздин мамлекеттүүлүктүн тамырына балта чабат. Анан кийин биздин мамлекеттүүлүктүн фундаментине бузган, мындайча айтканда, категория эсептелет. Ушул uzurpatsiянын, мамлекеттин uzurpatsiya болуунун коркунучу именно ошондо. Экинчи жагы дагы бир нерсени айта турган болсок, ошол кезде биздин дагы кандай кемчиликтер жарыкка чыгып калды да, ушул менин ишимди караштыруу убагында бир айдын ичинде. Бул деген конституциянын иштебей калгандыгы. Конституцияны биринчи кезекте биздин мамлекеттик органдар тогутпай калгандыгы. Ошол мамлекеттик биринчи кезекте органдар конституциянын талаптарына тогутпой көңүлгө албагандыгы. Экинчиси биздин мыйзамдар толук кандуу иштебегендигинде. Мыйзамчылыктын жоктугунун белгилери жана фактылары ачыкка чыгып калып атат да. Андан тышкары биздин жарандарыбыздын укуктары коркунучта экен фактылар да чыгып атат да. Эгерде мисалы мен депутат деген макамам менен конституция менен, закондор менен, мамлекет менен жана эл менен корголуп турган менин көз карандысыздыгым, кол тийбестигим, мындайча айтканда, жараксызга чыгып аткан маалда кайсы жөнөкөй жарандын кайсы укугу сакталат деген мындай суроолор пайда болот да. Анан ошондуктан бул жерде дагы бир фактылар болуп атат. Эгер депутат ошол бийликтин өзүн билемдигинен мындай алсыз болуп аткан болсо, эч кандай макамы жок жарандын акыбалын мындай эстеп койсоңуздар болот да, кандай экенин. Мындайча айтканда, биздин жаран эч кандай бир коргоосу, конституциялык коргоого ээ эместиги, мыйзам жагынан коргоого ээ эместиги экенин фактылары ушул жерде тилекке каршы белгилери көрүнүп калып атат да, ушул эменин ичинде. Андан тышкары эми мунун баардыгын айтып отурса аябай көп. Ушунун баардыгына ушулар жөнүндө, анан дагы көп башка жөнүндө мен өзүмдүн президенттин атына, башка прокурордун атына, жогорку кеңештин атына арыз жаздым. Аны ошол
арызымды значит конституцияның 10 деген беренелерine таянып, ошол конституциядан чыккан конституциялык мыйзамдарды жана жөнөкөй мыйзамдардын беренелерине таянып, негиздеп, ошол 38 барак кылып мен ошол жанагы мен айткан 3 дареке жаздым. Ал менин жазган арызымдардын мазмуну менен тааныштырыңыздар келсе, ошу видео бүткөндөн кийин ошонун мазмуну менен шашпай окуп таанышып чыксаңыздар болот. Себеби деген анын бардыгын мен берде айта турган болсом, менин эфирдик убагым жетишпейт, мындай кажети деле жок деп ойлоймун да, өзүңүздөр окуп таанышканыңыздар жакшы. Ошондуктан мен азыр ошол өзүмдүн арызымда президентке биздин конституциябыздын гаранты катары кайрылдым эле, биздин конституциябыз сиздин президенттин коргоосуна муктаж экендигин, анан кийин ошол конституциябызды коргоп, жана биздин коомдо биздин мамлекеттик органдар бардыгы биринчи кезекте конституциянын талаптарыны сактоо жагына аткарыш үчүн ошол чараларды көрүшүңүздү суранам деп кайрылдым. Андан тышкары башкы прокурорго биздин коомдогу мыйзамдуулукту жана мыйзамдарды аткарууну жана ошол бардык мыйзамдар бардыгы бирдей болушуну, ошол сыяктуу нерсени мен башкы прокурордон суранып, ошол мыйзамдуулукту коргоону чакырып, ошондой мен арызымды жазып бердим. Ошондой эле жогорку кеңешке жаздым. Жогорку кеңештин көз карандысыздыгыны, анан өзүнчө бийликтин бутагы катары, мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы катары өзүнүн укуктарына коргоого чакырып жазып кеттим да. Ошондуктан мен азыр бардыгын эмнеге чакырат элем? Бардыгыбыз укук талаага, анан кийин мындай раз өзүбүздү конституцияда өзүбүздү укуктук мамлекет деп жарыялаганыбыздан кийин ошого дал келүүгө чакырат элем да бардыгын. Ал эми менин конкретный эгер менин маселем боюнча айта турган болсок, БШКны мыйзамсыз токтомуну жокко чыгаруу жөнүндө айта турган болсок, мен бардыгы ушул менин маселемди териштиргенде кызыктар жактардын бардыгыны мыйзам талаанын алкагында карап териштирүүгө бардын чакырып кетет элем. Бул азыр мени мыйзамсыз токтом чыгарып, менин мандатымды, депутаттык мандатымдан ажыратканы кимге абийир алып келди? Мен ойлойм, эч кимге абийир алып келген жок. Жогорку кеңешке да абийир эч кандай алып келген жок. Ошол эле УКМКга да абийир алып келген жок. Ошол УКМК башчы Ташиевке деле эч кандай абийир алып келген жок. Биздин БШКга деле эч кандай абийир алып келген жок. Сотторго деле эч кандай абийир алып келген жок да. Ошондуктан бул вообще керекпи дейм да. Ошондуктан укук талаага кайтып, менин маселемди караганда, ошол укук талаанын алкагында биздин мыйзамдардын талаптарына дал келе турган ишти кылып караштырсак дегенге чакырып кетет элем да. Эгер укук талаага кайра келүүнүн шарттары мындай да: биринчиден, УКМК могу ГУИТтен алынган справканы мойнуна алып, Айжигитовдун эч кандай соттуулугу жок экенин мойнуна алып, ошону мойнуна алыш керек да. Ошонун негизинде жанагы эмеге
BŞK kayırılısını nizamsız dep tağıp, oşol kayırılısını kayra çakırtı oluş gerek. Oşondan keyin biz nizam talasıga qaytkan bolabыз. Oşondo biz nizamdın talabını toluğu menen atkargan bolabız. Al эми BŞK bolsa janagı nizamsız çığırgan toktomunu meni deputatlık mandatından ajratуу jönündө nizamsız toktomunu jokka çygarış gerek. Oşondan keyin biz toluğu menen nizam talasına qaytkan bolabız. Oşondan keyin eldin aldında, Kudaydın aldında, nizamdın aldında, koğumdun aldında, Jogorku Keňeşdin dagam, UKMK başçy Taşyevdin dagam, BŞK'nın da jana sottun dagam yüzü jarık bolot degen oýdamyn.